Аял өнүгүшү керекпи? Өнүгүшү керек. Же аял үйдө отуруш керекпи? Жок. Бүгүн орто кылым эмес. Үйдө отуруштун өзү бүгүн маанилүүлүгү деле жок. Бирок үйдө отуруш дегенде үй бүлөнү бекем кармоо, бала тарбиялоо маселеси бар. Аял бизнести кылса, үй бүлөгө алып кетет, бала тарбиясыз калат, эрди карабайт, көчөгө талсаңдап чыгып кетет деген коркунуч бар. Эмне кылыш керек? Эр катын чогуу бизнес кылыш керек. Экөө чогуу башташ керек. Өзү эр бул имам, аялына имам алдында туручу. Бизде аял эр катын менен окугандар бар да. Aylar Sıdıkova Aynura Bıçekiti 145 ming. Жолдошу Акимханов Талантбек Бычекити 950 ming сом. Ушулар дайым результат менен кетет. Эмнеге? Бири-бирине эриш аркак. Бири-бири түшүнбөгөн үйдөн кайра чогуу толуктап, чогуу экөө кайталап, муну эте менен көрсөң ыйлаң келет, окумуш кооз да көрүнөт. Ошондуктан эр катындар ынтымактар келгиле. Бат үйрөнөсүңөр. Жөнөкөй адам үйрөнгөн нерсени эки эсе тез үйрөнөсүңөр.